Кошуак кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 14 май күнгү шейшемби. ЛТР каналында маданият жаңылыктары. Студияда сиздер менен Аида Шекенова. Адамдын ички маданияты, сапаттардын эң асылы сабырдуулук. Ушул касиетке ээ ороза экен. Ыйык Рамазан айында туткан орозоңуздар кабыл болсун. Эмгектин үзүрү сабырдуулуктан жаралат. Мына ошол багытта болуп аткан маалыматтар менен уч кайта тааныштырып өтсөм. Баатыр эне ордени үй бүлө сыймыгы. Сабаттуу бол өнөктүгү жүзөгө ашат. Славян лирасы мектеп окуучулары менен. Эч ким эч нерсе унутулбайт. Апа деген сөз айтсам, аалам болуп угулат. От жагылып очокко аппак камыр жуурулат демек, апаларыбыз биздин жашообуздун майрамы. Ар бир май айынын 3-чү жекшембисинде энелер күнүн майрамдайбыз. Ал эми 7 жана андан көп баласы бар жаналарды жакшы тарбиялап жаткан энелер Баатыр эне ордени менен сыйланат. Айтор жалпы республикабыз боюнча 1605 эне президенттин колунан сыйлык алат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик тилди колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, мамлекеттик тилде туура, сабаттуу жазууга багыт берүү максатында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия сабаттуу бол өнөктүгүн өткөрөт. Эртең ЛТР каналында түз эфирде, эртең мененки саат 10:00 жат жазуунун тексти окулат. Андыктан жаш өзгөчөлүгүнө карабай бардык каалоочулар өзүңүздү текшерип, жат жазууну жазууга чакырабыз. Андыктан кагаз калемиңизди камдап койсоңуз, анан кошо жазып көрсөңүз, бул да сиздин тилибизге өнүктүрүүгө кошкон салымыңыз болот. Жат жазуунун жыйынтыгы купуя код аркылуу Мамтил KG сайтына жайгаштырылат. Сабаттуу жазган катышуучу жеңүүчү болот жана диплом менен сыйланат. Кененирээк маалымат алуу үчүн эртең саат 10:00 кечикпестен биздин каналга ЛТРга назар буруңуздар. токтом 89-жылдын 1-октябрында күчүнө кирген. Бул кыргыз элинин азаттыкка болгон, өз алдынчылыкка болгон чечкиндүү жана шеримдүү кадам болгон. Мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганына быйыл 30 жылдын жүзү болду. Конференцияда 30 жыл аралыгында тилди өнүктүрүүдөгү жетишкендиктер менен катар кемчиликтер айтылды. Эң чоң маселе мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга укук бериш керек. Укук бериш. Алардын укугу жок байкуштардын. Жөн эле барат, жазып кетет, андан эчтеке чыкпайт. Бул бир маселе. Экинчи маселе мамлекеттик тилди жөнүндөгү мыйзамды, закон ишке ашыруунун жолу ошол закондун ар бир статьясын бузган кишилерге жоопкерчилик тартыш керек. Азыркы учурда кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн көптөгөн аракеттер көрүлүп жатат. 2021-жылы мамлекеттик муниципалдык ишканалардын кызматкерлери жаңы кызмат орду менен камсыз болуш үчүн кыргыз тет сынагынан өтүп, атайын сертификатка ээ болуш керек. Андан соң жаңы жумуш орду менен камсыз болуп алат. Муну менен бирге мамлекеттик иш кагаздары толугу менен кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Тилди ишке ашыра турган эң башкы булак бул зарылдыктардын системасы болуш керек. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, эл аралык стандартка ылайык мамлекеттик тилди окутуунун деңгээлдик системасы биздин республикага кирди. Мына биз алгач сиздерге эскерте кетейин. Эң баш мына илим тармагын алып көрөлү. Илим тармагында бүгүнкү күндө мына 2 жылга кетти. Деңгээлдик система боюнча сынактарды алуу ишке аша баштады. Бул эме дегендик? Аспирантурага өтүп жаткан Кыргызстандын ар бир жараны мамлекеттик тилде ири сынагын берет. Мындан тышкары диссертациясын бүткөн Кыргызстандын ар бир жараны жана чет эл өлкөнүн жарандары милдеттүү түрдө кыргыз тилинен кандидаттык минимум тапшырышат. Илимдин кайсы тармагы болбосун диссертациясын жактоонун алдында алардын авторефераты милдеттүү түрдө мамлекеттик тилде болуш керек. Тил
байлыгы эл байлыгы демекчи, кыргыз тилин өнүктүрүүгө мамлекеттик кызматкерлер менен катар карапайым адамдар дагы көңүл бөлүп, эне тилинде таза сүйлөп, туура жазууга үйрөнүүлөрү зарыл. Ушул айдын соңу менен быйылкы окуу жылы жыйынтыкталат. Окуу жайлар мектеп окуучулары эс алууга чейин алдыдагы сабактарын жакшы жетишкендиктерге чыгарууга али убакыт бар. Андыктан чамдагыла. Ал эми мектеп сахнасында эл аралык достукту, ынтымакты бекемдөө максатында балдар үчүн Славян лирасы аттуу кече болду. Калган болсо Чолпон Деркенбаева айтып берет. Бишкек шаарындагы номер 58-орто мектебинде Славян лирасы аталыштагы эл аралык фестиваль болуп жатат. Благодаря развитию культуры речи мы становимся единой нацией, единым народом, стоим и созидаем, становимся лучше и нравственно богаче. Бул долбоор Россия Федерациясынын Коми Республикасынын Сыктывкар мамлекеттик университетинде негизделип, аталган республиканын жогорку окуу жайларында, мектептерде да көп улуттун өкүлдөрүнүн катышуусунда уланып жатат. Биздин мектепти бүтүп кеткен бүтүрүүчүбүз Республика Коминин башчысы Сергей Александрович Гаприковдун сунушу менен өтүлүп жатат. Сыктывкар университети менен чогуу биргеликте ошолордун жылда 24-майда Москвада ушул славянский письменностька өтүлө турган майрамга карата ушул проектке биздин мектеп кошулуп, ушул фестивалды өткөрүп жатабыз да бүгүн. Программабызда бизде шаардын ичинде библиотекаларга катышуу, ошондой эле эссе сочинениялар жазышат балдар, ар кандай культурный массовый иш-чаралар өткөрүлүп турат да бир ай ичи. Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи, кто на свете всех милее, всех румянее и белее. И зеркальце, ты царица всех милее, всех румянее и белее. Фестивалга номер 58-орто мектебинин 1-класстан 11-класска чейинки окуучулары катышты. Алар орус тилиндеги ырларды ырдап, бийлеп, Пушкиндин чыгармаларын көркөм окуп, орус эл жомокторун сахналаштырып коюп беришти. Даярданганда бир айдын ичинде көптөгөн нерселерди кылдык. Башкача айтканда сүрөттөрдү тарттык, улуу жазуучулардын чыгармаларындагы чыгармаларынан карматтарды жана ырларды жаттап ачык сабактарды өттүк. Жана ошондой эле бул сүрөттөрдү тартып көргөзмөлөрдү уюштурдук. Мага орус жазуучу Александр Сергеевич Пушкиндин ырлары жагат. Андан сырткары иш-чарага Бишкек шаарындагы гуманитардык университетинин, Орус славян университетинин мугалимдери келип катышып, орус алфавитинин келип чыгышы жана башка темада илимий докладдарды окушту. Кириллица букв имеет более простую и ясную для нас форму, и поэтому именно кириллица явилась основой нашего русского алфавита. Эл аралык славяндык лира фестиваль башталды. Эң негизги максаты бул ушу орус тилин Кыргызстанда өнүктүрүп, ушу көбүрөөк биздин жаш өспүрүмдөр ушу орус тилин билип, биздин балдарыбыз мектепте бир гана кыргыз тили эмес, ошондой эле орус тили, башка чет мамлекет тили да үйрөнсүн деп ушул максат менен ушу фестивалды өткөрүп жатабыз. Бул фестиваль көп улуттуу өкүлдөрдү ынтымакка чакырып, орус тилин мыкты үйрөнүүгө, ал элдин маданиятын таанып билүүгө жана достук мамилени чыңдап, билим берүүдө тажрыйба алмашууга жакшы шарт түзмөкчү. Здравствуй, князь, ты мой прекрасный. Что ж ты тих, как день ненастный, опечалится человек. Грусть тоска меня съедает. Люди женятся, вижу над лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете говорят... Чолпон Деркенбаева, Курманбек Шаршембеков, Айсырга Кадырова, маданият жаңылыктары. Ночью
землю освещает. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин эскерүү биздин парз. Өлбөс полктун дагы бир каарманына арналган иш-чара болсо Эржит Тилекбек уулунун материалында. Спорт бул ден соолуктун булагы, ийгилик бул ынтымактын башаты деп айтылгандай, өлкөбүздө спорт менен машыгып келе жаткан жаштардын деңгээли артып, алды дүйнөлүк мелдештерде байгелүү орундарды бөктөрүп келүүдө. Муну менен катар Кыргыз жергесинде спорттун өнүгүүсү жогорку баскычка көтөрүлүп келе жаткандыгынан кабар берип турат. Май улуу жеңиш майрамын утурлай Каба улуу Кожомкул атындагы спорт сарайында Советтер Союзунун баатыры Самат Садыковдун жаркын элесине арналган кыргыз улуттук классикалык күрөш мелдеш болуп өттү. Бул күрөш негизи көп жылдан бери өтүп келатат. Кыргызстандын 48 жыл өтүп келатат деп айтсак болот. Акыркы 16 жылы бул федерация түзүлүп, федерациянын негизинде бул мамлекеттин деңгээлиге чыгып, жыл сайын 9 майда жогоруга кеткен улуу атабыз, баатыр атабыз Самат Садыковдун жаркын элесине арналат. Андан тышкары күзүндө чемпионат Кыргызстан өтөт. Бул спорттун түрү алгач лейлек күрөшү деп аталып келсе, жакынкы жылдардан тартып кыргыз улуттук классикалык күрөшү деген макамга ээ болгону. Таза жеңишке Халматов Асылбек балбан жетишти. Ал эми бул мелдеш айыл өкмөттөрү тарабынан жылына өткөрүлүп келе жаткандыгын Исфана шаарынын мэри белгилеп өттү. Мурда ушул лейлек күрөшү бүгүнкү күндө келип кыргыз улуттук классикалык күрөшкө айланды. Ушуну биздин лейлек районундагы жалпы эле кезеги менен баягындай айыл өкмөттөрү, шаарлар, жетекчилер өткөрүп жатат. Быйылкы жылдагы кезек мына быйыл Исфана шаар мэриясында болду. Ошондуктан бүгүн биз даярданып келип ушул күрөштү бүгүн өткөрдүк. Бул мелдешке өлкөбүздүн булуң бурчунан 100дөн ашуун спортчулар катышып, алар 70-90 килограммга чейинки жана ошондой эле абсолюттук салмак даражасында күч сынашып, жеңүүчүлөргө кызыктыруучу сыйлыктар ыйгарылды. Бул эми элдин мнениясы башка, биздин калыстар тобу өзүнүн бир башкача ыкмалары менен көрсөткөн кыларды эл алып түшүнө эле. Ушул кээ бир убакта ошондой болбойт. Ал эми мен башка калыс катары айткым келет. Калыс эле биздин ушул ийгиликтүү өттү деп эсептейм. Күрөш жакшы, биринчи класстагы уровеньде өтүп атат. Мен өзүмө уверенный болчумун, соперниктерим баарын. Жеңиштен кийинки сезимдер жакшы, кубанычым коюнума батпай турат. Ушу уюштуруп бергендерге чоң рахмат. Бул күрөштөр менен 10 жылдан ашып калды. 10 жылдан ашып калды. Буюрса бүгүн жакшы ийгиликтерге жеттим. Алла разы болсун баарынан.
кубанычым жүрөгүмө батпай дегендей кыргыз эли менен бөлүшөм. Буюрса аябай жакшы болду. Өлкөбүздүн атын алыска таанытып жаткан спортчуларыбыздын катары күндөн күнгө арбындап келе жаткандыгын муну ушундай мелдештердин байма-бай өткөрүлүшү көпүрө десек чындыктын дарегине түз барган болобуз. Эржигит Тилекбек уулу, Эрбол Дүйшөнкулов, Айсыр Кагадырова, Мадай жаңылыктары. Жашоодо баарыбызды жакшы иштерге сапарлашпоолуга насип этсин. Туткан орозуңуздар кабыл болсун. Кайрадан эфирден жакшы гана жаңылыктар менен кездешели. Кечиңиздер болсо ойдогудай айлансын.